Сооротуучу Кудай. 5-май. Сен Кудай менен тыгыз мамиледе болгуң келеби? Ал сенин сыйынууларыңды угуп, жардамын берип турушун каалайсыңбы? Анын жакындыгын дайыма жашооңдо сезип тургуң келеби? Ал үчүн ар кандай иштерди аткаруунун же өзүң ойлоп таап алган эрежелерди аткаруунун кереги жок. Адамдын Кудай менен мамилеге түзүүгө кылган аракети бул динчилдик. Динчилдик бизди Кудайга жакындатпайт. Кудай менен болгон байланышты түзүү бир гана Ыйса аркылуу мүмкүн. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш жыгачка керилип, ошол аркылуу Кудай менен мамиленин болушун мүмкүн кылган. Ал аркылуу биз кечирим алып, Кудайдан сыйынууларыбызга жооп алабыз, сооронуп алабыз, жардам алабыз.